Omar Bayjиев, bir kempir, Angeme. Акчоклуу улуу тоолордун кең коктусунда, калың карга, белчесинен баткан чакан айылда, жепиреген бостамда чүкөдөй болгон bir кемпир өлүм алдында жатты. Анын өлө баштаганы көп болду. Бул тирүү жан кутулбас кыянат согунчогу канап биринчи перзентин көргөн күндөн башталдыбы, кыз кийимин чечип зайып болгон түндөн башталдыбы же андан да мурдараак па аны өзү да билбейт. Кемпирдин эсинде өткөндүгү менен азыркы, күз менен жаз, күн менен түн, өңү менен түшү кымкуут болуп аралашып чаташат. Кемпир көзүн ачпай, кичинекей секелек кыздын үнү алыстан чайга чакырганда гана башын бир аз көтөрөт да, сөксөөлдөй болуп куурап калган колу менен ысык чай куюлган чынын кармайт. Бирок алаканы ысыкты да суукту да сезбейт. Көзүн ирмебей жалдырайт. Шуулдатып чайын ичет. Чынысына нандын жумшагын улам-улам салып отурган кызды да байкабаган сыяктуу. Кемпир чай менен кошо ичиндеги былжыраган жумшак нанды кошо ичип атканын байкаган жок көрүнөт, колун алдыга сунду. Кыз үнсүз башын тозду эле, кагыраган курук акалакан менен анын чачын сылап: "Өзүң ичтиңби?" "Ичтим", деди кыз. "Атаң келдиби?" "Келди." "Эмне алып кептир?" "Шикиет, таттуу бычаны." "Кайра тоого кеттиби?" "Ооба. Коюн төмөн түшүрөт экен, комиссия келип санайт дейт." "Бөрү жебесе, жут болбосо деле санай беришеби?" деп тайнеси өзүнчө эле кобурай баштаганда кыз жооп кайтарбайт. "А жанагы жаман энеңчи?" деди кемпир. Мындай суроого жооп бериш керек, бирок кыз мостоюп тура берди. "Энең кайда дейм?" Кемпирдин үнү катуураак чыкты. "Шаарда." Кыздын көзүнөн жаш кылгырды. "Хе-хе, шаардабы? Сен жүзү карасың деп кат жаздың бенеңе?" "Азыр жазгын. Карышкырдын канчыгы да көзүн ача элек бөлтүрөгүн талаага таштабайт. Ал эми сенин энең болсо барып турган шерменденин өзү. Өзүм эле жыргасам дейт. Боюма кара чаар жылан бүткөнүн билсем, 9 ай көтөрүп убара болбой ошондо эле өзүм мыкчып салбайт белем. Өлүгүңдү ит жегер", деп каргады кемпир. Кыз тайнесинин бул сөздөрүн укмамыш болуп, чын аяк нандарды өкөккө салды. "Шаарда тургузу келгенин кара, бейбактын. Көрөрмөн шаардан жыргаганын. Башкасын кой, анда аккан сууга да акча төлөш керек. Ай, сексейген арам шүмшүк. Мен өлгөндө ким менен каласың сен?" "Атам менен", деди кыз. "Атам менен деп коет, арам бейбак. Сен дагы кой багып тоо таштын арасында жүрөсүңбү?" "Жүрөм", деди кыз. "Аш-шордуум. Колуңду чор басат. Шыйрактарың ийрейип, чор таман болосуң. Анан сени жакшылыктуу эри да калбайт", деп күңкүлдөдү кемпир. "Эрге тийбейм", деп туйтуң этти кыз. "Ха, бөлүгүңдү ит жегер. Тийбейм деп коет. Бардык жандар жуу менен жашайт. Бала тууйт. Атаң азырынча айласын таппай далдырап жүрөт. Акыры катын алат. Ал катын сени өгөйлөйт, далыга түртүп сабайт, чачыңды жуат, шоруң ошондо катат. Менин көрдө жатып кыйкырыгымды угат дейсиңби? Өлүгүңдү ит жегер. Аш шордуум. Кайсы гана кашайган күндө туулдуң экен бейбагым." Кыз сыртка чыгып, бир кучак отун, 2-3 көң алып келип, мештин жанына таштады. "Үйдү өрттөгөнү жатасыңбы, Кудай аткыр?" деп кемпир бери бурулду. "Бороон болот экен", деди кыз. "Аны кайдан билдиң?" "Телевизордон айтышты." "Ким айтты?" "Сулуу эжей айтты." "Сулуу эжей. Сулуулар алдамчы болот. Эрлеринин көзүнө чөп салышат. Сен азыр баласың, тазасың. Бойго жеткенде сен да алдайсың." "Алдабайм эле." "Алдайсың. Кыздын баары эле жакшы. Жаман катын кайдан чыгат?" Кемпир бүгүн демейдегисинен көбүрөөк сүйлөп калыптыр, акыбалы бир аз дурусураак окшойт. Сөзү түгөнбөчүдөй какылдайт. Кыз тайнесинин аяктарын жылуу жууркан менен чапты. "Эмне эле мени думбалап калгансың? Өлүгүңдү ит жегер. Мен короого чыкпайм", деп күңкүлдөдү кемпир. "Эшикти ачам, тайне.
Меш тартпай жатат. Түтүн толуп кетти, суук тиет, деди кыз. Суук тийсе батыраак өлөрмүн. Сени убара кылбай, деди кемпир. Бирок кыз эшикти ачканда кемпир жан талашып жуурканды чүмкөнө жамырып тынчып калды. Сырттан ызгаар кирип үйдөгү чүпүрөк сапыракты дилбиретип, тезектин бүксүгөн жытын сүрүп чыкты. Кемпир жуурканды бир аз ачып, кичинекей башын кылтыйтып, таза абадан өпкөсүнө толтура жутtu. Муздак аба таныболорун кычыштырып, башын кеңиретти, көздөрүн ачыштырып, жашылдантты. Кыздын эсине сарайга катып койгон ящик түштү. Мындан бир жума мурда дал ушундай үйдү желдетейин деп эшикти ачып, кемпир уктап кеткенде короого атчан киши келген. Ал пошточу Батырбек эле. «Эй, чоң кыз!» деп чакырды пошточу. «Эмне босул кен албайсың? Шаардагы энеңден келген го?» «Тайнем алба деген», деди кыз. «Андай тежик болбогун кызым. Канча кылганы менен өз энең. Мен аны кайра салып жибермек белем», деди да ящикти кыздын колуна карматып бастырып кетти. Тайнеси энеңен эч нерсе алба деп тыйып салган. Кыз эшикти жаап, колуна чоң бычакты алып, от тамызуу үчүн ичеги жараңкылай баштады. Ой санаасы баягы басылкада. Ичинде эмне бар болду экен? Албетте таттуу, паттуу, кооз көйнөк же Закеникиндей ботинка бардыр. Таманы жылма, өңү күрөңдүр, такасында 30 деген жазуу бардыр. А мүмкүн башка да жакшы нерселер бардыр. Кемпирди өлөт деп күткөнүнө канча болду. Ал өлгөндө туш-туштан өкүрүп бакырып туугандар келишет, ыйлап сыктап үйдү үй чаңтарышат, мал союшат, кызыл ала кылып сарайга этилишет, анан ящикти көрөт. Мен өлгөндө топурак салбай эле кой, кечтим сенден, дегенине карабай, апам да келип калышы мүмкүн. Баягыда апам тайнемдин тизесин кучактап, кечир мени дегенде, тайнем жогал көзүмө көрүнбөй дебеди беле. Анан апасы ошол эле сөздү күтүп тургансып, кийим кечеси орулгон түйүнчөгүн унутуп таштап, кичинекей уулун көтөрүп алып сыртты көздөй жөнөгөн. Бул ойлор келгенде кыз кийинки окуяны да толук эстеди. Ошондо бечара кыз түйүнчөгүн алып, энесинин аркасынан аңтаңдап чуркап жетпей калган. Энеси болсо капталы чакмак тартылган машинага түшүп, эшигин тарс жаап, айылдын чаңын буруксутуп, кара чечекей кызын таштап шаарды көздөй жөнөгөн. Кыз болсо апа келип үйдү айылына чуркап жерди тепкилеген. Сонундун шаарга жөнөгөнүн көргөнү келген айылдыктар да үн катпай кызды тегеректеп турушту. Жөн койгула, бугун чыгарып ыйлап алсын дешти көрүнөт. Анан өксүп ыйлаган кызды колтуктап үйүнө алып киришти. Ичинен чыккан баласын таштап, жакшы турмуш издеп шаарга кеткен сонунун абийирин калтырбай тилдешти. Атасы тоодон айыл уктаганда кайтты. Ал барбайган колу менен кызынын башын сылап, отту көпкө тиктеп турду. Кемпир керебетинде жөтөлүп атты. Ал күйөө баласынан уялгандыктан эле жөтөлүп аткансыйт. Анын жөтөлү менин кылар айлам барбы? Мен картайган оорукчан бир байкуш кемпирмин да деген түшүнүктү билдиргенсийт. Ошондо кыздын жүрөгү биринчи жолу кандайдыр ырайымдуулукту сезди. Анткени атасы мурдааны экилечү эмес. Ал тургай чанда гана сүйлөшчү. Эми ага атасынан башка жакын жана кымбат киши жоктой сезилди. Кыз от жагып жиберди. Чайнектеги суу заматта шуулдап чыкты. Ошондо кыздын башына эгер азыр ящикти ачып көрүп, кайра жаап койсом эмне болот деген ой келди. Тайнеси уктап атат. Анда санда гана эриндерин кыймылдатып коет. Түшүндө да өзүнүн сойку кызын сөгүп аткансыйт. Кыз акырын сарайга барып, ящикти сууруп чыкты да аны чебердеп ачты. Үстүндөгү конвертте кат бар экен. Анда мындайча жазылыптыр. Кагылайын кызым, сени ойлогондо көзүмдөн жаш ордуна кан тамат. Мүмкүн бирөөлөр энең шаарда жакшы турмушта жашайм деп сени таштап кетти деп ишендирип аткандыр. А балким атаңдын билими жок деп чанып кетти деген сөздөрдү да айтып атышкандыр. Иштакыр андай эмес кыралдым. Кичинекей Таалайбегим менен кошо сени да ала кетейин деген, бирок байкуш атаңды аядым. Санаа менен жалгыздыктан чүнчү өлүп калбасын дедим. Атаң жакшы киши. Ал бир заматта баарынан ажырап кор болуп калбасын дедим. Таалайбекке эмчек керек. Сен болсоң чоңоюп калдың. Атаң, тайнең менен чогуу күн көрө аласың. Тайнеңди да жалгыз калтыра албадым. Атаң болсо тайнең үчүн эми жат киши болуп калды. Сен азыр баласың. Бойго жетип чоңойгонуңда адамдын өмүрү өтө кыска экенин түшүнөсүң.
Адам өмүрү анын туулган күнү менен каза болгон күнүнүн аралыгындагы алкакта өткөн мезгил эмес. Мүмкүн өмүр деген капталыңа канат бүтүп, баарлыгын таштап курмандыкка чалып, куштай сызып дүйнөнүн четине учуп жетчүдөй болуп тургандагы бир гана саат же мүнөттүр. Ал деген адам өмүрүнүн көз ачып жумганчалык кыска мезгили, кымындай үзүндүсүдүр. Бирок адам дал ошол мезгил үчүн жашагысы келет. Эгерде ошондой канаттуу мезгилиң болбосо, же жүрөгүңдүн лебине кулак салбай, чоркоктук кылып, ошол мезгилиңди өткөрүп жиберсең, жарык дүйнөдө жашадым деп ойлобо. Анткени калган өмүрүң жайбаракат бырксып түтөгөн кыкка барабар. Сенин тайнең, менин кара чечекейинем, өмүрдүн ушундай жалындуу учурун эч качан билген да сезген да эмес. Ал өмүр бою кара жанын карч уруп, турмуш менен алышып келди. Анын өмүрү бир сындырым нан үчүн күрөшүү болду. Анын башы түйшүктөн эч арылган жок. Кезегинде курбу курдаштары менен, күйөөсү менен да күлүп ойноп чер жазган жок. Эртеден кечке дейре күйпөлөктөп, күндөлүк оокат менен алек тезек көтөрүп, от жагып, балдарын багып, мас болуп келген эри менен урушуп талашып таяк жемей. Өмүр бою жокчулук, бир сомдун көзүнө карап, бир ууч данды үнөмдөп келди. Үйүмдө 5-6 ак шейшебим болсо деп ар дайым кыялданса да, 3төн ашык шейшеби болгон жок. Ал 4-түнчү шейшепти сатып алганча эскилери жыртылып калчу. Бир жолу эле 2-3тү сатып алайын десе, эртеси насыз калам деп коркчу. Кат өтө узун, бир нече баракка жазылыптыр. Энеси катында азырынча бирөөлөрдүн үйүндө турам, квартира ала элекмен, конфет жасай турган фабрикада иштеймин дептир. Кыз каттын баардык сөзүнө түшүнбөсө да баштан аяк окуп чыкты. Энеси бир нерсе жазганга шыктуу болчу. Анын сыя менен гүлдөрдүн сүрөттөрү тартылган, жылмакай мукабасы калың дептери болор эле. Энесинин ал дептерин кыз далай жолу ачып, ырларын окуп көргөн. Анда жазылгандардын ар бир сөзү түшүнүктүү болгону менен, алардын жалпысынан кандайдыр жашырын сыры бардай сезилчү. Бул каты да ошондой экен. Бардыгы түшүнүктүү өңдөнүп турса да, бүдөмүк жерлери көп. Энеси кызын, энесин, күйөөсүн таштап шаарга качканы бул тажаалдык да, эссиздик да эместей көрүнөт. Мында кандайдыр бир татаал маани бар сыяктуу. Аны энеси да, күйөөсү да, айылдыктар да түшүнгөн эмес окшойт. Мүмкүн атасы түшүнсө да аны кетирбей калууга дарманы жеткен эместир. Кандай болсо да энесинин жанагыдай жоорукка барганына бөтөнчө бир себептер болгону шексиз. Энеси катка өз турмушуна ыраазы болгонсуп жазыптыр, бирок чынында конфет фабрикасында иштегени менен анын турмушу анчалык ширин эмес экендигин кыз толук сезди. Кыз катты этияттык менен бүктөп койнуна салды. Ящикте конфет, жылуу байпак жана ич кийимдер, болотнай шейшептер бар экен. Сага кызыл шапка алып койдум. Аны кийин салып жиберем. Тайнең көрүп калса, от коргутуп жиберет. Көйнөк менен байпакты тайнеңе көрсөтпөй кийгин. Акча тийгенде сага буурчактай кара темгилери бар ак ичик алып коем. Аны кирдегенде жууса да болот экен. 4 шейшеп тайнеңе. Аларды эски сандыктан таптым деп кой деп жазыптыр. Тайнесинин шейшептери эскиргенинен саргарып кеткени кыздын эсине түштү. Аны азыр эле кемпир уктап атканда алмаштырып койгусу келди. Кылдаттык менен эски шейшептүү жылуу жуурканды сыйрып алды. Тайнеси бирдемелерди кобурап, 4 аягын бүрүштүрүп үшүгөн күчүккө окшоп калды. Анан ал жаңы болотнайдын жытын сезип, көзүн ачып шейшепти сыйпалады. «Эй!» деп чакырды. Кыз жооп каткан жок. «Мисирейген өлүктүрүңдү көрөйүн, шейшепти кайдан алдың?» «Эски сандыктан», деди кыз. «Эски сандыктан? Акмак десе, мен аны өзүмө сактап жүрбөдүм беле?» «Сактап жүрсөң, өзүңө жаппадыңбы?» деди кыз. «Ал мени көргө салаарда кайсы кепенге оройсуң?» деди кемпир. Кыздын көзү алая түштү. Кемпирдин бети ичкерип, тумшугу шуштуюп, көк ала чачы башы саксайып, коң каргага окшоп кетти. Эмне эселдейип туруп калдың? Сал сандыкка. Ак кезде мени эмне кескиледиң? Мисирейген өлүктүрүңдү көрөйүн эм баш, деп какылдады. Кескилегеним жок. 10 метр болчу. 15 жылдан бери сактап жүргөм.
Кур дегенде тиги дүйнөдө таза шейшепке жатайын дегем. Эски сандыкта бир ак оромол сакталып жүргөнү кыздын эсине түштү. Энеси ага бул тайнеңдин себи деген болчу. Ал эмнеге арналганын эми гана түшүндү. Көрсө, бул үйлөнүүгө эмес, көмүүгө арналган сеп турбайбы? Кыз сандыкты ачып, актакиге кыпыйтуу ороп, сыртынан жип менен таңып койгон оромолду алып келди. Кемпир аны колу менен сыйпап көрүп, сеп жайында экендигине көз жеткенде гана көңүлү тынды. Анан дароо эле айтпайсыңарбы? Мени какылдатпай. Ушу сен начар эле адам болосуң го. Кызды бекер урушканына ыңгайсызданса да, анысы мойнуна алгысы келген жок. Эми эмне текирейип туруп калдың? Ордуна апарып койгун. Мен өлгөндө сөөгүмдү ороп атканда жакшылап көрүп аласың, деп дагы какылдады кемпир. Ал көп жашап картайган үчүн, эми ичер суусу түгөнүп өлүмү жакындап калганына нааразы болуп, жинин, ачуусун бардыгын кичинекей кыздан чыгаргысы келди окшойт. Кыз түйүнчөктү сандыкка салды. Эми ал тайнесинин сөзүн укпай, өз ишин иштеп, баятадан бери ууртунда кармап турган конфетин сорсо да өз эрке. Ал кабынан клеткалуу дептерин, арифметика китебин алып, көбөйтүүгө берген мисалдарын чыгара баштады. Тигиниң эмне дейт? Деди кемпир капысынан. Кат жөнүндө билип алган экен деп, кыз селт эте түштү. Керебетинен бутун салаңдатып отурган кемпир кыздын көзүнө кишинин оюндагысын билип, тагдырын айтчу жез тумшук мастендей көрүндү. Куп-куу эриндерин кымтып, жооп күтүп, кыз жакты карап көрбөгөн көздөрү менен тиктеп турат. Борон басылат дейби, эмне дейт? Деп суроосун толуктады кемпир. Кыздын жүрөгү ордуна келди. Көрсө тайнеси телевидениянын диктору жөнүндө сураптыр. Кар жаап суук болот экен, деди кыз. Кудай жок деп коюшат да куя албай. Анан өздөрү аба ырайын алдын ала билишет, деп күңкүрөдү кемпир. Аба ырайын Кудайдан сурабайт, деди кыз. Кудайдан сурабайт. Кудайдан сурабаса кайдан билип алышат? Раматылык таятаң жылдызды карап билчү. Эми тайнеси кадимки эле жөнөкөй кемпирлерге окшоп калды. Ал раматылык күйөөсүн эстей баштаганда жоош эле кемпир болуп калчу. Эч кандай боробон болбойт. Ал катын калп айтат. Баары калп, деп какылдады кемпир. Кыз унчукпай сабагына киришти. Суйкай аттым эле, өлүгүңдү көрөйүн. Башындагы чачын айтасыңбы сойконун? Чөмөлөдөй бийик, дикторда тилдегени. Сулуу аялдын баары калпычы болот, баарын алдайт. Тегине сенин энең ал дагы сулуу болчу. Эми куураган жыгачтай катып калгандыр, чамынды болуп шаарда жүрөт. Анда жаккан отуңа да, ичкен сууңа да теңге төлөйт. Турмушу курусун. Кыз көбөйтүү мисалдарын чыгара берди. Мордон шамал көөлдөйт. Аба ырайы чоң бир окуяга даярданып, күчүн жыйнап аткансыйт. Кемпир шамалдын улуганын угуп, кыздын караганын байкады. Эпейип отурганын кара төгөттүн. Энесинин эле өзү. Ал сойкуда буттарын астына кыпчып, ушул столдун жанына отурганды жакшы көрчү. Эртең менен мен өлүп, жалгыз калаарын билбейт. Отурганын карашы ордунан. Азырага бирдеме деп көрчү. Ичинен, көксөө кемпир, кепшей бер. Анын андай эмес экенин мен билем, деп өз ишин уланта берет. Буларың китеп окуп атып, көкмей болуп калбадыбы? Бороон күчөй баштады. Мунун атасы алигиче жок. Ал жолдо бороонго калбас экен. Ага кемпир оюндагысынын баарын айтып берет эле. Ал түшүнөт. Өткөн күнү кемпир түш көргөн. Түшүндө мелтиреген талаада үйлүгөн үймөктүн үстүндө күйөөсү менен жатыптыр. Экөө тең жап жаш чырайлуу кез экен. Жаңы чабылган жыттуу чөптүн үстүндө күйөөсү колун мойнуна арта салып, буралган белинен кучактайт. Анын кап-кара узун чачтары эйнинде жайнап төгүлүп атат. Ал жып-жылаңач жатканынан уялбайт. Ал тургай эринен тартынып да койбойт. Үстүндө мелтиреген, көз жетпеген көк асман. Асан Үсөн деген эки уулу бар. Экөө тең Сталинграддын алдында каза болгон. Алар кичинекей, алар ак шейшептин четинен кырмашып, чуркап келип, ата-энесинин үстүнө жаап коюп, качып жөнөштү. Балдарынын куйруктары томураңдап, жашыл чөптөн көгөргөн тамандары жалтырайт. Эри экөө кучакташып, мелтиреген көк асманга көтөрүлүп,
Jağından toңгон muz буурчактарды жиреп учуп бара жатышат. Төмөн жакта жерде аялдар уккулуктуу үн менен кандайдыр бир сонун ырырдашат. Кемпир ойгонуп көзү көрбөсө да тамдын төбөсүн тиктеп мелтиреп көпкө жатты. Өмүр сааты акыркы мүнөттөрүн кагып, күнү бүткөнүн түшүндү. Асан Үсөндүн чоңойгондугу өңө түстөрүн эстөөгө канча аракет кылса да эстей албады. Эсинен чыгып кетиптир. Өзүнүн узак өмүрүндө далай өлүм житимди көргөн тирүү жан кутулбас шум ажалы эч кимден суранбай күтүлбөс жерден кайыр сураган думанадай болуп самсаалап туш келген куроого кирип келип эч нерсени көзүн илбей тандаган эшигин каккылап анан алдынан чыккандын жанын сууруп алып жолго түшөрүн жакшы билчү. Өзү ошого дайым даяр болуп жүрчү. Ага өлүм деген нерсе адамды турмуштун түйшүгүнөн түбөлүккө куткарган, учу кыйры жок мемиреген бейкуттуктай сезилчү. Ошондо күндүн жаркыраган нурлары кирпикке сайып көзүңдү уялтпайт. Адамзаттын муң жашы жүрөгүңдү сыдатып, өз боюңду таштап жиберчү арсайган асканы көздөй жетелебейт деп ойлочу. Ызылдаган шамал кыйраган капканы кыйжылдатып, тамдын үстүндө уйгу туйгу болуп, кардын чаңын буруксутканын кемпир сезип атты. Бороон күчөй берди. Кыздын атасы алигиче жок. Ушинтип эле ичиндеги ой керезин эстүү баштуу эч кимге айтпай кете береби? Бир кылымга жетер жетпес жашаганча чоолтуп жүрүп, акыры айтаары бул эле. Жансыз тоо менен ташты маңгиликке жараткан. Адам болсо туулдум өлдүм, тутандым күйдүм болуп, туулары менен өлө баштайт. Анын ар бир кыймылы санаасы ойлогон ою өлбөстүн камында, бирок ошого карабастан ажалдан кутула албайт. Адам өмүрү өтө узун жана машакаттуу. Же андай эмес бекен? О, турмушуң менен куруп кал. Кыз кезинде жакшы адамга туш болуп, ошого тийсем деп эңсечүмүн. Туш болдум. Анан акча ишептегенди билбеген балтаңдаган бәлит семиз аялга барып жүргөнү билинди. Уул төрөсөм деп көксөгөм, эгизди төрөп өстүрдүм. Аларымды Гитлер өлтүрүп кетти. О, турмушуң менен куруп кал. Кызды болсам деп көксөп жүрүп кыстырып, чоңойттум эле аным. Күйөөгө тийип өзү эне болду. Бир жума Фрузедеги жеңесиникине кетип, кайра келди да, эмчектеги уулун алып, эрин, кызын, оорулуу энесин таштап, үй бүлөсүн сызга отургузуп шаарга качып кетти. Ал сойку акылынан алаштыбы же көк мээ койдун мээсин жедиби, иши кылып акмак болду. О, турмушуң менен куруп кал. О, армандуу дүйнө, мындан көрө туулбай туна чөгүп өлсөмчү. Дагы болсо, дагы эрим бар эле, ал өлдү. Чалдар көбүнчө кемпиринен мурда кетет эмеспи? Ал арак иччү. Уулдарынын кара кагаздары келген күнүн эртеси иче баштаган. Ошол күндөн баштап өлгөнчө арактан башы чыккан жок. Ичет, ооруйт. Эртеси оозума албайм деп ант берет, бир жумадан кийин кайра баштайт. Акыры арак түбүнө жетти. Эртең менен чөп чабам деп кеткен, кечинде өлүгүн алып келишти. Мээсине кан куюлуп кетиптир дешти. Адамдар ушул акмактай ичимдиктен эмне жакшылык табышат? Же ушул ачуу ичкилик баланын балдай мээри менен, аялдын назик денесинен, таттуу эркелигинен дагы жакшыбы? Андай болбосо, бул түйшүктүү ачууга эмне үчүн кулкулдашат? Кемпир ал баракетти оозуна алган жан эмес. Тинге ишенгендиктен дейсиңби, корккондуктан дейсиңби? Жок. Аялдар ичкилик ичпейт дегенди жүрөгүнө катуу түйүп алган. Кеп мына ошондо. Согуш жылдарында элдери майданга, эмгек армиясына кеткен аялдар жесирлер бозо салышып, чогулуп алып ичип, жеп, армандуу секетбайларды ырдап, буркурап ыйлашчу. Жашырганда эмне? Кээ бирөөлөрү башка эркектер менен чер жазышып, алгын эмес, аргасыздан боз баштык өспүрүмдөр менен жүрүп алгандар да болду. Бирок бул кемпир жаш кезинде ошондой жыйындарга катышканы менен өзүн катуу кармачу. Өмүрүндө эринен башканы да көргөн эмес. Уулдарынын кара кагаз келгенде эри ботулой боздоду. Анан киши менен сүйлөшпөй өзүнчө жүрүп калды. Бир жолу арак куюп, "Ме, ичип жибер, ачууну ачуу басат", деди. "Күйүтүңдү бас", дешип, аялдарды арактан оозуна такашты.
Murduna jagымсыз жет бур эткенде ал башын буруп ооз тие албай койду. Ал ошондо биринчи жолу эринин тилин албай койгон. Эри арактын баарын өзү жутуп ичиркенип башын чайкады. Ачуубу? Иттей, фу! Сени иштеп ким зордоп атат? Деп сурады. Эринин көзүнө жаш тегеренди. Ошондон кийин эрине андай суроо берген эмес. Эми минтип өлүм алдында жатканда кемпир эмнегедир ошол сүйлөшкөндөрдү эстеди. Күйөөсү ошондо эмне үчүн антип айтты экен? Кантип эле жанагы ачуу балакет кайгыны бассын? Согуштан кийин башканы кой, динге ишенгендер да иче башташты. Пиво мас кылчу ичимдикке жатпайт, ошондуктан аны ичкендер күнөөгө батпайт деген каңшаалды молдолор өзлөрү таратып жиберишти. Анан пивону мас болгончо ичишти. Аны баардыгы ичти, бирок бул кемпир дагымын таткан эмес. Мына ушуларды эстегенде кесел кемпирдин тамагы ого бетер кургап чыкты. Таңдайы чаңкап, жанын кыйнаганына көп жыл болгон. Бир жолу аны эри пиво сатып кел деп жиберген болчу. Ал карапага толтура пиво куйдуруп алып, чөптү аралап келе жатканда пиво чайпалып, көбүрүп жабырып жерге төгүлдү. Эри кетменди таштап жиберип, талтайып туруп, карападан жутту. Пиво муруттарынан ылдый куюлуп жерге төгүлдү. Ал күндөн көзүн жүлжүйтүп, күйөөсүнүн кекиртеги өйдө ылдый жылганын көрүп, күлкүсү келип турду. Аны элестеткенде кемпир шилекейин жутту. Азыр ошондой бир жутум болсо, таңдайынын катканы токтолуп, суусуну биротоло канчудай сезилди. Эри каза болгондон кийин ал бир нече жолу пивонун даамын таткысы келсе да, баатын алган эмес. Кызынан, күйөөсүнөн, коңшуларынан уялган. Азыр болсо анын баардыгы бир тыйынга татыбастай көрүндү. Бар бир дүйнөдө эч бир ыйык нерсе жок. Ал тургай Кудайдын өзүн жок дешип күнүгө сөгүп атышат. Ал үчүн жазаланган эч ким жок. Баары бир сенин денең, оюң, эсиң, уятың, коркунучуң, сүйүүң, баардык турмушуң топуракка айланат эмеспи? Кемпирдин деми кыстыга баштады. Ооз ичи дуулдап, көмөкөйү көкүрөгү ысып чыкты. Каны катты. Чай сурасамбы? Жок. Ал эмес, жанагы пиво дегенден бир гана кылт этсем, суусунум канат эле. Кемпир куу казыктай колун көтөрдү. Ал ошентип суусун сурачу. Кыз туруп чай куйду. Кемпир колун шилтеди. Кыз чайды куюп, кроваттын астындагы чылапчынды тартты. Кемпир башын чайкады. Эмне? Деди кыз. Пиво. Кыздын көзү алая түштү. Кемпир жөөлүп жаткандай сезилди. Акча тигинде, сөмкеде, деди кемпир. Жок, тайнесинин жөөлүгөн түрү жок. Ал кадимкеле оорулуу картаң аялга окшоп турат. Пивону эмне кыласың, тайне? Ичем. Сенби? Алып кел. Кыз тонун жамынып дүкөнчүнүн үйүнө барды. Ал эки бөтөлкө пивону алып келгенде тайнеси көзүн чумуп жатыптыр. Бар бекен? Деди кемпир көзүн ачпай. Ооба. Дүкөнчүгө эмне дедиң? Атам ичет дедим. О, кагылып кетейин акылыңан. Кыз муздак бөтөлкөлөрдү мештин түбүнө койду да, тегерек столдун жанына отуруп, сабагын окуй баштады. Бөтөлкөлөр дароо тердеп, көз жашындай тамчылар тактайга куюлду. Кыз болсо баардыгын унутуп, көбөйтүү мисалдарды чыгарды. Жылыттыңбы? Деп канк этти керебетинде отурган кемпир. Бөтөлкөлөрдүн сырты кургаса жылыганы. Кыз бөтөлкөлөрдү карады, көз жаштары кургаптыр. Ой, өлүк болбойсуңбу? Эмне эле маал катып калдың? Оозун ача албай атам. Таятаң тиши менен аччу. Кыз тиштеп көрдү эле, тиши ыргып кете жаздады. Кыз темир кепкек менен бир топ алышты. Акыры бычак менен ачып чыныга куйду. Кемпир ысык чай ууртап аткансып, эриндерин чурмойтуп, этиеттейик менен бир ууртады. Пиво даамсыздай көрүндү. Кургап калган колуна бир аз кармап турду да, көзүн жумуп туруп шарт жутуп жиберди. Бош чынын кызга кайтарып берди. Жаздыгына чалкалады. Ал башынан өткөн баардык азаптар үчүн кимдир бирөөнөн өчүн алууга өмүр бою даярданып жүрүп, мына эми гана ошол максатына жеткен сыяктуу. Куй дагы. Кыз дагы жарымчыны куюп алдына койду. Эмне тикирейсиң, тиригиңди көрөйүн.
Бары укта, dedi kızga. Kız depterlerini jinaştırıp döşөгүнө kirip жатты да уктап кетти. Кемпир өзүн эч бир оорубагандай, оор иштен кийин жөн гана эс алып аткан картаң эмес, мындан жарты кылым мурдагы сулуу жаш кезинде сезип жеңилдене түштү. Оозунан кычкылдаам али кетпесе да, бир аз уйкусу келип, бөт денеси балкыды. Сырттагы каалга борошогон нары бери теңселип кыйчылдайт. Шамал улуйт, тышта алай дүлөй түн. Кемпир дагы 2 жолу жутту. Анын бүткөн бою мурдагыдай жылуулукту сезген жок, бирок бут колуна кадимкидей күч киргенсиде. Азыр ал кыз келиндер менен талаага барып, таң чолпону чыкканга чейин жүрсө да, күркүрөп аккан өзөндү бойлоп, аңкыган сары гүлдөрдү аралап, сүйгөнү менен кучакташып басканда, хаттары артынан калбай ээрчип жүргөн жерге барса да кудурети жетчүдөй сезилди. Ошондо экөө жылмайышып өбүшкөндө, аттары алардын ийиндерине, колдоруна жылуу тумшуктарын тийгизип, кармаган гүлдөрдүн кырылдатып чайначу эле. Анан алар нары өзөндү бойлоп кетишкенде, хаттары жээктин жашаң чөптөрүн чалып отточу. Үйгө таңга жуук гана кайтышат. Ал түн жөнүндө эч ким эч нерсе билбейт. Баса ал түндөр жомоктоудай укмуш эмес беле. Ошол түндөрдүн мурда эмне үчүн эстеген жок. Балким анын күнүмдүк турмушу ошол сонун жомокко окшобогондуктан салыштыргысы келген эместир. Же аны толук сезгенде баягы аскадан боюн таштайт беле. Ошол сүйгөнү кандай киши эле? Ал жаман эр, жаман ата болгон жок. Ичкениби? Башкалар эмне? Ичпептирби? Ичсе күйүтүнөн ичкендир. Ичпесе бугу койнуна батпай кетпейби? Көңүлүмдү канча жолу калтырды. Антсе эмне экен? Жалаң бал жей берсең, жүрөгүңдү айлантат. Азыр тетиги суу бою укмуш. Карагайлар шуулдап, жыттуу сары гүлдөр ачылып, адамдын аягына таазим кылып жүгүнөт. Күн нурун чачыратат. Эки айрылып өскөн карагайдын ачасына чыгып, эч нерсени ойлобой, көпкө дейре төмөндөгү суунун шарын тиктеп отурсаң кандай сонун. Ошондо ал маки менен жийген экөөнүн аты калды бекен. Экинчи күнү ал тамгалардан жакуттай болуп дабыркай чыгып мөлтүрүп калыптыр. Карагай эти ооругандан ыйлап атат, деди ал. Анан экөө карагайдын жараатына бака жалбырак жабыртырып таңышты. Ушинтсе жарааты айыгып калат, деп ойлошкон. Кемпир акырын керебетинен жылып түштү. Күчү кеткен муундары калтырады. Төшөктөн турбай жатканына 2 жыл болгон. Кийимдерин сыйпалап таап кийинип, башына жоолугун салынды. Сыйпалап барып уктап аткан кызын таманынан өптү да, эшикти ачып, бороонду караңгы түндү көздөй кадам шилтеди. Айылдын четиндеги контордун фонары чайпалат. Алай дүлөй, борошо, жол билинбейт. Үйлөр бүт ак шейшепке оронгон, кандайдыр үшүгөн ит каңкылдайт. Кемпир дүркүрөп, гүлдөп турган бедени арылап кете берди. Балсургун аарылар ызылдайт. Кызы жол жээгине өскөн мала кызыл шемүүрдөн бал шемиргенди жакшы көрчү эле. Атасы ошол жол менен келчү. Алар 3 чалбырактуу беденин 4 чалбырактуусун издешип, атасы эрте кайтабы, кеч кайтабы деп төлгө кылышчу. Алыстан атасынын карааны көрүнгөндө кыз утурлай чуркап, 4 чалбырактууну мен таптым, мен деп мактанчу. Атасы кызын өңөрүп, одурайган чаар бетинен мээрим төгүлүп, камчысы менен аялын акырын эркелете чаап коюп, кандай?» дечү эле. Аял болсо, «Жакшы эле» деп көп байкатпай жылмайып, аттын чылбырын алып үйүнө жетелечү. Анан күйөөсү кыйшайып, канжыгадагы куржундан гүлдүү көйнөк же кызыл жоолук ишыгылып, өтө кооз бирдеме сууруп чыгып, «Ме» деп аялынын ийине таштап койчу. Ал өзүнүн сүйүүсүн, сагынычын ушинтип билдирчү. Анан кызын өбөт, анысы жер сууга батпай кубанат. Ошол кызы эми чоң шаарда кантип жүрөт болду экен. Шаарда жашоо кымбат. Акыркы тыйынын раскоттоп коюп, ачка отуруп калдыбы? Турмуш кандай болду экен? Түн ичинде жалгыз бойнемеге мас эркектер келип, тийишип омуроолоп атабы? Татына кайнемени аларың ким коет дейсиңби? Кутуруп өлгөн акмактар. Аарылар ызылдайт. Гүлдөгөн беденин таңкыйт. Тигине айылдын четине күн чооласы жаркырап тийип турат.
беди өтө коюу жана бийик өскөн экен. Ар бир кадамы күч менен жирелет. Карган энесин, кызын, күйөөсүн таштап шаарга качып кетти дешет. Качса эмне экен? Балким жанагы китептеринде ошондой болгула деп жазгандыр. Күйөөсүбү али ал жаш. Ал өз бактысын таап кетет. Күн шооласы жаркырап көз уялтат. Кемпир адамдын колунун тамырларына окшоп, кеңирөөңгө таралып, чаңкаган жерди сугарган Тоо өзөнүнө барды. Ал жерде мындан жарым кылым мурда сүйүшкөн эки жаш бооруна тамга салган эки ача жоон карагай турат. Кемпир күндүн маңдайынан өттү. Чайпалган күндүн шооласы артта калды. Кирейли кечке жылаң баш чөп чабыкта кемпирдин колу башы күнгө күйүп бели талыды. Ал эс алайын деп жерге көчүк басты. Аарылары сылтайт. Мемире буйкус келди. Кучагын жайып чалкасынан жатты. Асманда булуттар сүзүп жүрөт. Асман көк-көк, булуттар аппак. Булуттар улам төмөндөп, майда болуп бөлүнүп, жерге, кемпирдин бетине уюлгуп түшүп жатты. Илгери 9 майда жеңиш күнү айыл үстүнөн самолет сызып өтүп, жерге баракчаларды жаадырганда так ушундай болгон. Балдар чуркурап, асмандан каалгый түшкөн баракчаларды жерден теришкен. Баракчалар жай берди. Жер бети аппак болду. Бир кезде өтүк түрсүлдөгөн табыш угулду. Эки уулу Асан менен Үсөн солдат кийимчен арыштарын тең таштап келе жатышыптыр. Алар кичинекей кездеринде кучагын жайып күтүп турган энесине жүгүрүп келе жаткандай мээримдүү жылмайышат. Алар эки бурчунан кармап келе жаткан баракча чоң шейшепке айланды. Асан менен Үсөн энесине жаап коюп өтө беришти. Силерге турмушка ыраазымын, балдарым. Алардын артынан дагы солдаттар келе жатыптыр. Алар дагы чоң ак шейшепти энеге жаап коюп өтө беришти. Алардын артынан дагы эки солдат, артынан дагы экөө. Бардыгы Асан менен Үсөнгө окшош. Солдаттар кемпирге ак шейшеп жаап өтө беришти. Ыраазымын силерге, кулундарым. Үстүндөгү жабуу кемпирдин денесин жылытып, кандайдыр эбегейсиз балбан колдор аны алаканына салып, термелткенсип мактыратты. О, өмүр турмуш, сен ушундай сонун, ушундай ширин белең. Саган араз болсом кечир мени. Картаң аялдын көздөрүнөн кулаган жаш, кулагынын учуна токтоп, бермет сөйкүгө айлана берди. Эртең менен бороон басылганда айлыктар жолдун аркы бетинен кардын астында калган кемпирди таап келишти. Ал кучагын жайып, асманды карап жатыптыр. Өңүнүн жылуу мээрими али кете элек экен.